Ош технологиялык университетинде жыл сайын салтка айланып калган студенттердин спартакиадасы өткөрүлүп жүрөт. Көп жылдардан бери өтүп келе жатат. Быйыл дагы ошол салтты улап дене тарбия кафедрасы уюштуруп берди. Жогорку деңгээлде өттү. Биздин технология жана жаратылышты пайдалануу факультети ушул университеттин өзөгүн түзгөн, университеттин атына түздөн түз мааниси дал келген технологиялык факультет. Көптөгөн аракеттердин, тер төгүүлөрдүн, спорттук машыгуулардын аркасында биринчи орунду камсыз кыла алдык. Мында жалпы командалык аракет өз жемишин берди деп ойлойм. Мыкты билим алмаста, мыкты ушул ден соолукта болуусун биз тилеп, дайыма ушул университет спорт менен дагы студенттерди алектендирүүгө, бош убактыларын бекерге өткөрүүбөсүнө аракеттенип келишет. Ошонун натыйжасында ушул спорттук секцияларда атайын студенттерибиз машыгып, бош убактыларында өздөрүнүн ден соолуктарына, сергек жашоосуна көңүл бурушат. Ош технологиялык университетинде канчалаган көп студент бар. Ошолордун арасынан сурулуп чыгыштагы бул чындыгында көп мээнетти талап кылат, анан көп убакыт да керек да буга. Мен өзүм жеңил атлетика боюнча катыштым, ОФП боюнча катыштым. Анан вольная борьба эркин күрөш боюнча катыштым. Мен биринчи курстан бери эле ошол эркин күрөш боюнча 79 кг салмакта катышып келем. Негизи буга чейин. Анан 2019-жылы студенттер арасында Бишкекте университет болгондо биздин команда барып, Ошту кубокто да алып келдик. Команда ой боюнча биринчи орунду алып келдик. Ал эми өзүм болсо деле 79 кг салмакта 3-үчү месттен алып келдик. Ал эми ол жерде эң негизгиси стимул болгону биз Ош технологиялык университетинин намысын Кыргызстан ичиндеги 21 университеттин арасында 302 студент катышты. Негизи жалпысынан ошонун арасынан студент Ош тууну кандай университет бул, кандай студенттер окуйт, же кандай спортсмендер ал жерде бар. Биз негизинен Ош туунун намысын коргоп, Ош туунун атын көтөрүү максатында биз ал жерге спорт түрүнөн кээ бирки жерде окуу боюнча дагы барып, өзүбүздүн туунун намысын коргоп, ушул күнгө чейин салымыбызды кошуп келебиз.